Көпчүлүгүңөрдүн сурануучу боюнча Аудасбек Мырзабек уулу биз эми билесиңер да, алысыраак кетебиз. Бөөдө көстөн тышкары дегенди. Геркулес минген аты билесиңер, жекеме-жекеде күчтүү чыгып келаткан оюнчулардын бири. Жүрүлө эми Аудасбек менен кененирээк. Дөңгө отурганында себеби бар да. Бийиктик бүт сырды ачат дегендечи. Аудасбек Мырзабек уулу ынтымак командасынын жекеме-жеке оюнчусу бүгүн көчмөндөр оюндарынын алкагында Талас облусунун курамында оюн көрсөтүп атат. Ошол эле Геркулес менен, ошол эле Аудасбек. Мен бул оюнчуну чын айтайын, мен деле жакшы тааныбайм. Азыр таанышабыз силер менен чогуу. Аудасбек, ден соолуктар жакшы? Жакшы, шүгүр. Жакшы. Менде өткөндө Нурмамет Кучкеев менен интервью алсам, бирөө комментарий жазыптыр. Улакчыларың айтчы, камераны карап, башты көтөрүп, так сүйлөсүн. Эмне сыйлабастык депчи. Анан кийинкисине айтайын дедим да. Уялат да дебесиң. Улакчылар негизи эле уялчак. Ошентсе дагы бүгүн Аудасбек Мырзабек уулу бизге көп сырын ачып берет го деген үмүттөбүз. Аудасбек мырза, сиз деп эле сүйлөшөлү эми. Өзүңүз тууралуу кыскача маалымат берип өттүңүз. Каяктын кулуну болосуз, кайсы айылдын кулуну болосуз, ким болосуз дегендей. Мен Мырзабек уулу Аудасбек 1995-жылы төрөлгөм. Мен өзүм Талас облусунун Бакай Ата району Кыргызстан айылынан болом. Кыргызстан айылынын кулунумун. Өзүм Көкбөрүгө келгендин себеби, Көкбөрүгө биз семейный кызыгабыз. Ата бабам улакчы болгон. Атам улакчы болгон. Андан кийин Алтынбек Кожокулов деген Ахиллести чапкан байкем болот, атамдын иниси. Ошону ээрчип, аркасынан улакчы болдум. Өзүм кичинемден эле ошону ээрчип жүрүп, суук болсо да ат минип барам деп ыйлап жүрүп, 6-классымдан баштап айыл жергелеринде чаап калгам. Андан кийин чаап жүрүп эми деңгээл деген деңгээл экен. Аламга жол айылдан башталат дейт. Айылда чаап жүрүп, анан сырткы айылдарга чыктык. Анан айыл өкмөттөр болот, Талас облусунда. Айыл өкмөттөргө чаап жүрдүк. Андан айыл өкмөттүн райондук арасында оюндарга чаап жүрдүк. Райондуктарга чаап жүрүп, андан кийин ошол 2018-жылы Ноорус турниринен баштап ынтымак командасында оюн көргөзүп келем. 2018 ошо ынтымакта кайсы атты миндиң эле? Анда Геркулес эмес болчу, мен эстей албадым. 2018 мен өзү нападящий болуп келгем. 2018 көп оюнга чыккан жокмун. Ал жакта эми айта бергенде болбойт, ал жакка тажрыйба керек. 2018-жылы тажрыйба топтоп жүрдүм команданын арасында. 2019-жылы Ноорус турниринен баштап Геркулести минип атам. Ошо Геркулести минишиңе кайсы оюн себепкер болуп калды? Геркулести минишиме себепкер Геркулести мен өзү минген эмесмин. Финалда кайсы оюнда? Ноорус турниринде Достук менен ынтымак командасы финалга чыгып, 2018-де? Жок, 2019-да. Быйыл эле. Ооба. Геркулести минишим финалга чейин Адилет Талантуулу деген байкебиз чаап жүргөн. Анан финалга келгенде ал эми оюн деген оюн ар кандай болот. Травма алып калып, Геркулести минишке туура келди. Ушул жерден токтойлуңуз. Ошондо Геркулести Ауда сенмин деген чечим эмнеден улам чыкты деген суроо болот да. Ал чечим эмнеден эме болгондо, Геркулестин үстүндөгү бала оюн уланта албай травма алып калды. Травма алып калганда эле ортого түшүшкө туура келди. Анан ошол жерден тренерибиз минип чык деди. Геркулес менен минип чыгып финалда. Тренер сириң урмат байке. Ал вакытта Ислам Тазабеков болчу. Ислам байке минип чык дегенден финалда Геркулесте минип чыгып, финалда 2 гол салдым Геркулес менен. Ошентип Геркулеске отуруп калдым. Кыскасы ошол маалда менде мондой суроо болот да. Адилет болчу, буга чейин минген, ошол жаракат албай калганда сиз балким ушул маалга чейин Геркулести минбей эле жүрө бермек мүмкүн беле? Ал андай болушу да мүмкүн болчу. Эми оюн деген оюн экен.
ошо Геркулеске минишке да туура келип калды. Бирок баары бир деле оюнда чарчайсың. Чарчап атканда алмашышка туура келет. Балким алмашат болчу. Же ал тренировкадан эле чечилет эми. Тренировка. А буга чейин машыгууда ошо өзүңүз айткан тренировкада Геркулести минип калчу белеңиз? Мен тренировкаларда дагы Геркулести минген эмесмин. Ошондо сиздер ошо финалдын алдында чечим кабыл алып атабы, э? Финал күнү дагы эме болгон эмес. Финал чаап жатып травма болуп калганына байланыштуу Геркулести миндим да. Финал оюн жүрүп аткан учурда, Финал оюн жүрүп атканда биринчи таймдын аяк жагында минип баштадым. Ошо жанагы достукту 6-1 менен уткан ошол матчта да, э? Ооба, ошол матчта. Ошол матчта. Ошондон кийин Геркулестин үстүндө сиз алмашкыс болуп калдыңыз. Мына ошондо уттуңуздар финалды, 6-1 уттуңуздар, келдиңиздер. Сизге сарайдан кандай ой пикирлер айтылды да ошо Геркулести мингениңиз боюнча? Сиз ошондой орусча айтканда отзыв угамды уктуңуз беле, күттүңүз беле? Ал жерден эми анчалык деле күткөн эмесмин. Эми командный оюн болгондон кийин бул жерден защитник бала болсо деле минишке туура келип калат экен. Оюн бүткөндөн кийин келип белдин астынан сүр болду бир аз. Эл оозун элек жок деп коет, ар кандай сөздөр чыкты. Жакшы сөздөр чыкты, аябай жакшы сөздөр болду. Андан жарабайт экен деген нерсе чыкты. Андай сөз деле болгон жок. Анан 9-май улуу жеңиш күнүнө арналган турнирде дагы Адилет таланттуулуу минип жүрдү. Ал жерден дагы ага чейин минбей жүрүп, финалда миндим ал жерден. Финалда минип Геркулес менен улакты жулдуруп жиберип Тайшим Айлыбашевго ошонун айынан утулдук. Утулганда эми моюнга алыш керек. Күчтүүсү утат оюнда. Утулуп калдык деген ыза болбош керек бардык командада. Эми бул жагы стандарттын шаблону менен да күчтүүсү утат, анан алар буйруп коюптур дегенчи, анда аларды көрөрмандар угуп деле мындай той бүттү да андайдын далайын. Кеп мында эми Геркулес менен бүгүнкү күндө сиз экөөңүздөр мындай алмаштыргыс болуп калдыңыздар да. Геркулестин эл билип сиз билбеген сырлары кандай? Геркулестин сырлары деле сыр ортого түшкөн аттыкы сыр деле болбош керек. Атты көбүнчө атты иштетиш керек. Атты иштетип, аттын мээнетин да ойлош керек. Ат алып атса дагы албай коюш туура эмес. Аттын мээнетин ойлоп алып чыгып, биздин милдет, адиндердин милдети алып чыгып паз өткөрүп бериш керек. Эң башкысы биздин милдет ошол милдетти так аткарсак оюн ишке ашат. Бүгүнкү күндө ушул жердин жашырбай айтыңызчы, бүгүнкү күндө сизге жекеме-жекеде эң күчтүү атаандаш ким? Эң күчтүү атаандаш эки адинайдын чыгып атты ошол областынан. Айбек Темирбаев менен дагы бирки 7-чи жалпы эле Көкбөрү боюнча айтып атам да, бул турнир эмес, көчмө эмес, жалпы эле Көкбөрү боюнча сизде атаандаштар ким? Атаандаштар бардыгы эле атаандаш, аябай эле. Ошентсе дагы эми ар бир командага алып чыккандан ушунча жетектеп чыгып аткандан кийин слабый атты вообще чыгарбайт адинайдинге биринчиден. Анан любой команда менен чыкканда адинайдиндики атаандаш бардыгы бирдей атаандаш болот. Негизи Айбек Темирбаев тууралуу эмне айта аласыз? Көбүнчө ошо менен тирешесиз. Баягы Геркулес алып берип аткандай болот. Эми бул жерден азыр ынтымактын көрөрмандары мени комментарийде сөгүш мүмкүн, бирок эми баягы ачыгын айтканда сиз баягы такымга бастырып аткан жерден Айбекке жылдырып атасыз да. Ушундай бар да эми учурларчы. Анан башка атаандашка деле мынчалык көп бербейсиз да. Анан ошо Айбек тууралуу кандай эмне айта аласыз? Айбек Темирбаев эмеге высший лигада ойноп аткандан кийин күчтүү оюнчу. Бардык соперниктерди бирдей көрөм. Айбекти күчтүү деп айтам, күчтүүнү күчтүү деш керек. Айбек күчтүү оюнчу. Эми 5 кол тең эмес, эми бардыгын эле алып чыга бербеген команданын бардыгын деле бирдей боло бербейт. Бул жерден бир моментте атың туура эмес туруп калат, бир моментте улакты алсаң аркаңан тартып кетет. Эми адинден бардыгын күтүүгө болот. Балким үстүңөн базы улакты ашырып кетет. Бүгүнкү оюнда деле болду, биринчисинде чыгып Айбек Темирбаев күчтүүлүгүн кылды. Анда өзүм моюнума алам.
мен эңип чыгып келе жаткан энген моментте аркаман тартып кетти. Мага ыңгайсыз болуп өзүм жыгылып кете баштадым. Ошентип улагды алдырып жибердим. Эми оюнда болот да. Ома кандай аткен негизи? Ома жакшат экен. Ома тирешип атты. Ага болбой эле Геркулес деген кылып аракетин кылды. Алдырып берген жок. Анча-мынча алып атты. Бүгүнкү күндө айтышат, айтканда эмне, баягы Геркулес Кыргызстанда жекеме-жекени бербеген биринчи аргымак депчи. Анан сиздин оюңуз кандай бул жактан? Анан дагы кайсы атты белгилейт элеңиз да? Геркулес мыкты. Өзүңүздөр билгендей эле 9-май улуу жеңиштик күнүнө арналган турнирде мыкты аргымакты алды. Улуу эгемендүүлүк күнүбүздө дагы мыкты аргымакты алды. Геркулес мыктылыгын көрсөттү. Геркулести мыкты деп эле айтам, мыкты аргымак. Негизи буга атаандаш катары, мисалы, Геркулестин тилин билесиз да сиз? Кайсы аргымакты көргөндө мындай сестенип турабы, же мындай башкача чыңалабы, ушунусун байкайсызбы? Анысын байкаганда бардык аттар азыр эми ортого, главный тайгазанда оюнду жүргүзгөн ортодогу ат болот. Бардык командалар күчтүү аттарды алып келет, а Геркулесте андай сескенүү да жок. Эгер алдырып баратса өжүрлүгүн кылып түрткөнгө аракет кылат. Эми ар кандай оюн. Сиздер машыгууда Ахиллес менен Геркулести көп эле түртүштүрсөңөр керек. Андай түртүштүрбөйбүз деле тренировкаларда. Эми Ахиллес менен Геркулести эл тааныйт. Биз түртүштүргөндө деле пайда чыкпайт. Жок, эми баягы машыгып атканда эки команда болуп бөлүнүп ойнойсуздарбы? Же анан ошол маалда мисалы үчүн экөө эле да жекеме-жекеде. Экөө чыккан моментте биз чыкпайбыз бири-бирибизге. Чыгарбайсыздарбы? Ахиллес чыкса бизден башка бала чыгат, мен чыксам тигилерден башка бала чыгат. Эмнеге? Ошондой тренировка болот. Эми бул күчтүү аттарды тирештирип бергенде деле пайда жок. Аны текшергенде деле эме болбойт. Айдын-айдындерде өзүн эле жакшы тер алып суутуп алып чыга беребиз оюнга. Тирештирбейбиз деле. Булар эми мындайча айтканда мастер болуп калды ортого. Мастерлектер. Сиздерге бүгүнкү күндө Талас облусуна эң эле күчтүү атаандаш бул Чүй облусу болуп турат окшойт да. Анан Чүй облусу тууралуу эмне айта аласыз? Алардан силердин артыкчылыгыңар эмнеде болушу мүмкүн оюнда? Эми ал жакты бир Кудай билет. Оюн ар кандай болот. Чүй облусунун балдары Кыргызстандын намысын коргоп жүргөн балдар көбүнчө эле. Мыкты оюнчулар. Эми азыр оюндун астында эч нерсе айта албайбыз. Баягы тактический разбор деген бар да, эми алардын мисалы могу жерине биз мындай кылышыбыз керек деген сияқты. Жашыруу маалымат. Андай маалыматты айта албайбыз. Андай маалымат бере албайбыз. Эртеңки күнү оюн кандай болот? Ал маалымат оюндан гана билинет. Ага чейин эч кандай тактикада түзө албайбыз. Оюн жүрүп атканда карап эле мындай кылыш керек, дегендей кылыш керек деген сөздөр болбосо, ага чейин эч нерсе айта албайбыз. Негизи могу 31 августто сиздер кайра утулуп калдыңыздар достукка финалда. Ошондон кийин мисалы команданын ичинде, ынтымактын ичинде мисалы үчүн кээ бир оюнчуларды алмаштырыш керек экен, аттарды алмаштырыш керек экен деген сыяктуу демилгелер жүрүп атабы? Анан негизги бүгүнкү мисалы көчмөндөр турнирине деле кээ бир балдарын алмашкан көрүп атабыз. Ынтымактын баягы жаңы составын же болбосо жаңы балдарды бир апробациядан өткөрүү катары түшүнсөк болобу ушуну? Бул жерде эми ынтымактын составы өзгөрүшүн биз айта албайбыз. Аны биздин өзүбүздүн жетекчилерибиз бар, тренерлерибиз бар. Алар өздөрү карап, кайсы бала күчтүү, кайсылар күчтүү, ошо шефтери, жетекчилерибиз өздөрү чечишет. Бул жерден эми ынтымак командасын полный алып чыкканда бул жерде эми клубный оюн эмес, бул жерде областной болуп атат. Курама команда болуп аткандан кийин Талас областынан чыккан балдарды чогултуп ушул команда түзүп чыктык. Бүгүнкү күндө Геркулести каякта кармап атасыздар? Анан сиз мисалы үчүн канча убакытта бир муну минип турасызбы? Турнир болбогон учурда кошо мисалы даярданып дегенде. Биздин команданын аттары бир жерде эле турат. Биздин вице-президентибиз Дамир Байкенин үйүндө, Кыркказык айылында. Ошол Геркулести жакта. Ошол жакта биздин аттарыбыздын бардыгы. Ошол жакта. Эми биз айта кетсек,
Могу турнир болордун астына сборго келебиз, 1 ай мурун сборго келип, ошол күндөн баштап, келген күндөн баштап аттарыбызды даярдайбыз. Оюнга чейин минилет аттар күнүнө. Өзүңүздүн үй бүлөлүк абал боюнча дагы бир сыйра айта кетиңиз. Үйлөнгөнсүзбү, канча бир туугансыз дегенде? Өзүм 7 бир тууганмын. 2 байкем бар, 4 эжем бар. Үй бүлөдө эң кичүү менмин. Үй бүлөлүк абалым бойдок. Азыркы учурда бойдокпуз. Сиз деле ынтымакка намыс деп чабасыз да? Ооба, намыс деп чабабыз. Негизи намыс деп чапкандын жоопкерчилиги кандай болот? Мисалы контрактка чапканды мисалы тизгиндесе болот да. Сага мисалы премиальный берилбейт. Же болбосо акчаңды кыскартам монтип тренировкага келбей аткан үчүн тигибу деп мисалы бир чара колдонсо болот да. Намыска кандайдыр бир жоопкерчилик барбы? Намыс деп эми башынан эле намыс деп келип аткандан кийин биз жетекчилерибиздин сөзүн эки кылбайбыз. Сбор деген күнү келебиз, ошол күндөн баштап даярданабыз. Эми намыс деп башында чабып аткандан кийин до конца чабыш керек. Эми Кудай өзү сактасын кырсыгынан. Эми оюн ар кандай болот. Ал жагын ойлобой эле биз намысыбызды кармайлы деп ойноп атабыз ушу ынтымакта. Талас областында ойноп аткан балдар. Сиздин өзүңүздүн ойноп атканда кемчилигиңиз эмнеде болуп деп ойлойсуз? Мисалы Геркулес менимче кынтыксыз ат да. Ал эми сизде өзүңүздө кандайдыр бир өзүмдүн толуктачу нерселерим бар деп мисалы үчүн өзүңүздү дагы кичине мындай кээде утулганда айыптап койгон жериңиз болобу? Кемчилик бардык адамда бар. Кемчилик кетет. Ар кандай болот оюнда. Кайсы жагынан мисалы өзүңүз менен иштеп атасыз да? Кандай жагынан? Эми кандай жагынан издегенде оюнга карап эле ошолор болбосо, кемчилик кетет бардык адамдан. Кемчилигибизди оюн бүткөндөн кийин азыр деген жакшы болуп калды. Интернеттен көрүп эле YouTube'дан. Кайсыл жерден кемчилик кандай кетирдим, алдырып жүргөн жерлерди оңдошум керек деген. Менин суроом ушул жөнүндө болчу да. Ошо алдырып жиберген жерди оңдошум керек деп. Ошо кайсы жерлерди оңдошумуз керек деп ойлоносуз да? Эми бир моментте атыңдын тизгинин туура эмес тартып аласың. Туура эмес тартып аласың. Бир моментте эңкейгенде бутун кыпчылып калат. Ошолорго өзүнчө мындай тактика түзүп ойлонушуң керек. Кемчилик ошодон эле бир кетпесе. Жекеме-жеке оюнчуда мисалы чабуулчуда же коргоочуда жок эмне сапат болушу керек? Ошол мисалы үчүн билбейм, мен капталдап эле көрүүчү, бирок сиздер эмне сапат болуш керек? Башкаларда жок. Бизде башкаларда жок. Эң башкысы жана эле айтып өттүм, эң башкысы биздин милдет алып чыгышыбыз керек да, кандай болбосун. Алып чыгып өзүбүздүн чабуулчу балдарыбызга беришибиз керек. Чабуулчу балдарга өткөрүп берип, биз өзүбүз кайра заменге кетишибиз керек. Чабуулчу балдар алганына биз заменге кеткен моментте коргоочу балдар кирет. Ошондой оюн болот. Мисалы үчүн могу жекеме-жеке ойноп атканда сиз мисалы үчүн улакты тарттырып ийгенде, алдырып ийгенде мындай намыстанып, ызжырланып кетесизби? Анан мисалы Геркулесте да ушундай характер барбы? Мисалы алдырып ийсе мисалы. Ооба, андай характер болот. Эми алдырып жибергенден кийин дагы атаандаштар слабый балдар эмес, слабый аттар эмес, алар да калат. Эми барып намыстанып барып кайра жармашканга аракет кылабыз. Эми көбүнчө айдын аттар алдырып жибергенде аркы бетин алып алат. Улак жак бетин айланганга аракет кылабыз. Улак жак бетине өтүп, кармап тигилерге паз өткөрбөй эптеп кармап аутка алып чыгышыбыз керек биздин кайра жармашып. Эгер каршылаш казан болсо, биз заменге кетип калууга болот. Эми бизди тосуп кеткен моменттерде заменге кетип, коргоочу балдарды киргизиш керек. Эми тигилер баары бир коргоочулугун кылат. Биздин аттар тигилер улак салайын деп аткан моментте токтоп калышы мүмкүн. Койдурсаң айдын жатып калышы мүмкүн одон арасында. Ошон үчүн биз көбүнчө заменге ошол жерден кетебиз. Мындай суроодо сиз айтып атпайсызбы башында чабуулчу болчумун депчи? Анан мисалы коргоочуда болгондо атасызбы? Ооба. Чабуулчу, коргоочу, жекеме-жеке оюнчусу кайсы амплуа сизге көбүрөөк жагат? Эми айтып өтсөк, коргоочу болуп да ойноп жүрдүм, чабуулчу да болуп жүрдүм. Азыр айдынга түшүп аткандан кийин айдын жагат. Айдынден
өзүбүздүн жумушубузда так аткарсак иш жакшы эле болот. Сиз мындан ары ушу Көкбөрүдө ойноп жүрүп, издеп жүрүп тапкан позицияңыз жекеме-жекеге токтолдуңуз деп. Ооба, жекеме-жеке эле болду окшойт. Менде акыркы суроолордун бири болсун. Бүгүнкү күндө ушу жекеме-жекеде күчтүү оюнчулардын бири бул Сары Өзөн командасындагы Кубаныч Султан уулун айтышат да. Кубаныч Султан уулуга сиз кандай баа бере аласыз? Бул баланын мындай артыкчылыгы эмнеде? Бул баланын кандай баа бергенде баа жакшы деген баа беребиз. Ал тажрыйба деген тажрыйба, биз ойной элек учурда эле ал высший лигаларда ойноп тажрыйба топтогон. Биз өзүбүздү салыштырсак биздин тажрыйба жетпейт. Кубантай Кыргызстандын намысын коркоп, Кыргызстан деп чаап жүргөн бала. Кубантайда мыкты деп айтам. Негизи сизде Көкбөрүдө кумириңиз барбы, улакчы? Кумир кандай кумирибиз деле жок азыр. Мындай эле өзүңүздүн эмеңизби? Өзүбүздүн эмес. Ошол анда кыргызстандыктарга кандай каалоо тилек айтасыз? Жалпы кыргызстандыктарга каалоо тилегим ушу Кыргыз Республикасында алгачкы жолу кичи көчмөндөр оюну башталды. Ошол кичи көчмөндөр өтүп атат. Ушу кичи көчмөндөр оюнубуз ошо 9-7 областта өтсө, ынтымагыбыз жакшы эле болот буюрса. Анан өткөрүп берип аткан байкелерге рахмат. Кыргызстан кичи көчмөндөр деп түзүп чыккан. Буюрса ушундан жазбай, бардык командаларга ийгилик каалап кетмекчимин. Ушул азыркы оюндар ийгиликтүү болсун. Эң башкысы кырсыгы жок оюн болсун. Абыласбек, сизге бир ушундай мүмкүнчүлүк бергенден тандоо койгондон да азырчы. Мен мисалы ушинтип жекеме-жеке ушинтип маек алып жүрөм да, мисалы Майрамбек, Айбек Темирбаев мисалы, дагы көп улакчыларданчы. Анан көбү ушуну талаада ток-шоу дейт да, ама талаада ток-шоу деп да көрүп калсаңыз керек, отуруп алып улакчылар менен сүйлөшөм. Бирок ушул маекке бир өзүнчө бир ат коюш керек болуп атат да, маекечи. Анан мен бир 3 вариант ойлоп таптым да. Биринчиси бийиктиктеги суроолор деп койдум да. Себеби баягы улакчылар менен байкасам бийиктикке чыгып алып бир маек алат, экөөбүз азыр дөңдүн үстүндө турабыз да. Ушундай экен да, бийиктик бүт сырды ачат дегендей, бийиктиктеги суроолор дедим. Экинчиси ат үстүндө собол деп койдум да. Үчүнчүсү болсо кычыган суроолор деп койдум да. Себеби баягы көп комментарийде жазат, сурооң жаман кычып кетиптир, өлүп эле калыптыр дегендер бар да. Ушу 3 аталыштын бирөөсүн тандаңыз, мен мындан кийин ушу рубриканы ошону деп атайм. Бийиктиктеги суроолор, ат үстүндөгү собол, кычыган суроолор. Кайсынысын тандайсыз? Кычыган эмес, күтүлбөгөн суроолор кылып койсоңор жакшы болот. Күтүлбөгөн суроолор. Достор, сиздер менен мен Самат Челси, күтүлбөгөн суроолор рубрикабыздын алкагында Абыласбек Мырзабек уулу болду. Биз дагы да болсо улакчылар менен сүйлөшө бермекчибиз. Менин каналыма подписаться кылсаңар кылла, кылбасаңар жөн эле болот. Меники баары монетизацияга коюлган эмес. Баары деле Көкбөрүгө кызыксаңар, баары бир көрөсүңөр. Ошол кайрадан башка улакчылар менен жолугушканча саламатта турула. Рахмат сизге Абыласбек. Ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Ат үстүндө, эрдин үстүндө бекем